азыр Канат Кедикановичтин жарыясын уктук. Урматтуу депутаттар, биз факт менен жана аргументтер менен сүйлөшөкпүз. Конституцияны өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин биз Өнүгүү прогресс фракциясы 2 жолу 15 беренеге, 2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. 2 жолу фракция жыйын өткөздүк Конституцияны өзгөртүү боюнча. Анарбек Касымовичти ушу фракцияга чакырганбыз. Келген жок. Биз түшүндүк. Биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч кимге кереги жок экен деп. Бирок ага карабастан биз официалдуу түрдө бул жерде мен айткам, кайсы беренелерге мен макулбуз, биз кайсы беренелерге макул эмеспиз деп ачык эле айтканбыз. 29 статьядан 26 статьяга биз макул, 3 статьяга биз макул эмеспиз дегенбиз. Бул кайсы? Урматтуу депутат, ошо жакшылап угуп койгула. Биринчи статьяга биз макул эмес дегенибиз, бул 20 статьяга биздин мамлекеттик кызматкерлерге чектөө коюп атат. Эртең намазга окуганга барбагын, эртең бул партияга мүчө болбогун, эртең сен бизди укпасаң сен чоң алайга жөнөтөбүз деген ошо жерде чоң бир норма киргизилип атат ошого. Экинчиси, коалиция ыдыраганда бул жерде норма жазылып аткан. Ар бир депутат кол коюш керек. Депутат добуш берди, депутат добуш кнопка басты деген бул документ. Бул деген документ, ошо менен жетиштүү болот. Анда ошого макул эмеспиз. Үчүнчү маселени биз сиздер жакшы билесиздер. Бул прокуратуранын тергөөсүндө айтканбыз. Саясий бул жерде бир орчундуу маселелер болуп калышы мүмкүн деп айтканбыз. Мына ушул 3 эле беренеге айтканбыз. Бирок ошо боюнча эч кандай интернеттен чыкты, бүт жерден жарыя кылдык. Ошо боюнча эч кандай таасир болгон жок. Эч кандай сөз да болгон жок. Иса Шешенчулов айтат, тиги эски мөөнөтү боюнча ошол статьянын негизинде булар макул болуп атат. Мен эстетип коет элем. Биринчи вариантында ушу эски мөөнөтү боюнча башкача болгон. Ал жерде толук бардыгы кылмыш иштер сот аркылуу эски мөөнөтүн аныктайт деген. Биз ушунда айтканбыз. 240 000 оор кылмыштан сырткары ушул кылмыштар бар. Ошол сотко бербей эле ушул жөн тергөөчү өзүнүн укугун пайдаланып, ошо өзү бүтүрсүн деген ойдо болгонбуз. Кийин акыркы вариантта ошол эски мөөнөтү боюнча экоцид менен геноцид деген кирип калды. Биз ушунда айттык. Ошо экоцид менен геноцид коюлду. Оор кылмыш кодекс тиги кылмышкерлер кылмыштуу статьялар бар. Ошондо киргизип коелут дегенде ошо экоцид боюнча керек дегенде кумтор маселеси чечилеби дегенде чечилет. Биз ошондо макул дегенбиз. Ошол срок давности боюнча биз эч кандай маселе көтөрбөй калдык кийин. Мына урматтуу депутаттар, тактап айтканда башка эч кандай шылтоо болбой калды. Бул жөн эле, бул мындай айткандай бир ушу срок давности боюнча кармап эле мен айтат элем, ошон үчүн биздин баягы ой пикирлерди жакшы укпаганын, биздин кайсы статьяга сунуш бергенин биз түшүндүк, силер биздин көңүл кылбадыңар, карабадыңар. Сиз урматтуу Иса Шешенчулов айттыңыз, биз сүйлөшкөнгө аракет жасадык. Сиз лидер фракция болгондон кийин ушу коалицияны жыйнай алдыңызбы? Жок. Бир дагы коалицияны жыйнаган жоксуз. Канат Кедикановичти мына мен ушундай демилге көтөрүп, Канат Кедикановичти лидер шайлаганда, мен ушунда төртөөбүз отурганда мен ушундай айткам. Урматтуу коллегалар, ушу төртөөбүз отурабыз, конституция боюнча чогуу отуруп, чогуу акылдашып, конституция боюнча биз бирдикке ойго келелик дегенде ошол жерде айтылган. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, төртөөбүз тең. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, анда биз чогуу сүйлөшүп, анда алып чыгайлык деген ушундай сөз болгон. Кийин ушундан кийин эч кандай коалициянын жыйналышы болгон жок. Мен дагы урматтуу депутаттар тарых үчүн айтып коеюн. Ошол коалиция биз төртөөбүз
сүйлөшкөндө Шайназаров тынчтыкты биз 4 добуштан 3 добуш менен единный кандидат болсун деп комитет төрагалыгына. Бирок андай макул болгон жок Исак Шаршенкулович. Биз дагы макул деп айтпадык, макул деп айттык. Эми ушу Асель Сөзбековна чыгып калды, экөөтең чыга берсин деп. Мына ошол партнерство. Ошол урматтуу коллегалар, бизди угуп аткан сөзүбүздү кичине бир мындай анализ кылып, кичине бизди угуп, ошолбу? Андай болгон жок, урматтуу коллегалар. Биз дагы биз сунуштарда бергенбиз. Мына Конституция коюлуп атканда өзгөртүүлөр. Ошо ар бир берене боюнча коюп, ар беренелерди койгондон кийин эл өзү да чечсин да, кайсыга макул, кайсыга макул эмес. Бул абдан жакшы компромисстик вариант болчу. Конституция деген эмне? Конституция деген эл өзүн добуш берүү аркылуу биздин бийлик мындай болот. Биздин бийлигибиз, биз ушу бийликке баш ийебиз деп жакшынакай бир өзүнүн оюн берет. Ошондо дагы Конституцияга эл дагы баш ийип калат деп айтат элек. Мына ошону дагы уккан эмессиңер. Анан кийин биз дагы айттык, Конституциянын негизинде референдумга макул дейлик. Бирок мыйзамды, ошол Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамды ага статус берелик, мыйзам катары. Кийин анан референдумга алып чыгалы десек, ошону дагы укпадыңар. Анан кийин жөн эле бизди каралап, анан жөн эле бизди мына ошол Конституцияга каршы деп айтып, бул туура эмес. Мына мен сиздерге факт менен, ана аргумент менен хронологияны айтып бердим. Биз көчөгө чыгып митинг кылган жерибиз жок. Биз барып жолдорду тоскон жерибиз жок. Биз ак үйдү басып алып жерибиз жок. Биз өзүбүздүн конституциялык негизинде, нормалар негизинде өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздүн сүйлөгөн сөздү мына парламенттин ичинде аткардык. Кайсы жердеги биздин бул жерде кемчилигибиз бар? Ар кандай өзүнүн депутаттардын пикирлери болот. 72-чи беренеде так жазылып турат. Депутаттын сүйлөгөн сөзүнө жана берген добушуна эч ким баа бере албайт ага. Мына ошол так норма жазылып турат, урматтуу коллегалар. Ошондуктан биз эч кандай норма бузган жокпуз. Эч кандай биз баягындай артка кайткан жокпуз. Алда көздө ар дайыма компромисстик вариант издеп келип, бирок андай биз таалбай калдык. Урматтуу коллегалар, мен ушунчун айткым келет. Биз мектепте окуганда Ленин жөнүндө окуп жүргөнбүз, биздин вождь деп айтканбыз. Усубали Турган Усубалиевич Кочкордогу перевалды куруп атканда ошого барып мен учурашкам. Абсамат Масалиевич Ташкөмүрдө иштегенде ошондо кичинекей болуп мен учурашканмын. Бул тарых. Бакиев, Акаев бул дагы тарых. Ошо тарыхты баракчасын жабып, жаңы баракчаны ачып, жаңы тарых жазбайлыкпы? Алда көздөй баспайлыкпы, урматтуу коллегалар? Ошондуктан мен айткым келет, биздин коалиция эмне үчүн эффектив иштей албай калды? Анткени биздин чечим чыгара турган коалициянын ичинде болбой калган. Точка принятия решения не в коалиции была, а в другом месте. Вот ошондуктан биздин коалиция эффективдүү иштебей калды. Келечекте коалиция түзүлүп атканга мен айткым келет. Жаңы коалиция түзүлсө, точка принятия решения должно быть в коалиции. Ошондо күчтүү коалиция болот, ошондо парламент күчтүү болот, өкмөт да күчтүү болот, мамлекет дагы өнүгөт деп айтат элем. Ошондо президент, коалиция, оппозиция, премьер-министр. Мына ошондо жакшынакай сүйлөшүү жолунда жакшынакай ынтымакта иштеп кетебиз деп айткым келет. Мен эми өкмөт боюнча айткым келет. Азыркы мындай өкмөт менен калса бул болбойт. Кардиналдуу түрдө өзгөрүү кылыш керек. Бул биринчи, бул структураны өзгөртүш керек. Көрдүк мына маалымат технология боюнча комитет түздүк, эмне болду? Интернеттер. Тиги энергетика комитет түздүк, эмне болду? 500 миллион киловатт Казакстан алабыз дейт. Мына ЕСке киргенден кийин кандай деген орчундуу маселелер чыкты. Мына мен сизге айтып коеюн. Мына биз жайында мен бир баланы атай жөнөттүм. Тараш шаарында постко барып, мына ошол жерде бир бала кечке турду. 78 фура Кыргызстанга киреткен. Бир күндө. 78 фура.
леси да кирет, цементи да кирет, бензин да бар жок кирет экен. Ошон бир дагы салыгы жок ушундан. Урматтуу коллегалар, ошо мен айткан сөзүм ошол. Ошондуктан мен айткым келет, биз барыбыз Кыргызстандын жараны болобуз. Биз мамлекетти чогуу көтөрөлүк, чогуу өнүктүрөлүк.